Assalamu aleykum Kırgız elim. Tınç amansızdarбы? Bardıq maqtolar, alkışlar жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Салам саламаттар пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Tuğanдар, bugünkü bizden berүүnүн maksatı şu bata temasına байланыштуу. Biz bundan burku beribizde batanın alуу erejesi, berүү erejesi, batanın kabul boluşu, batanın bardıq жакшылыктарга жеткизүүсү тууралуу мен өзүмдүн ой пикиримди айтып бергенмин. Ошол берүү чыккандан кийин бизден мурда баталып кеткендер 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл мурда да баталган адамдар батанын касиети менен жакшылыктарга жеткендерин айтып, ыраазычылыктарын билдирип, жана ушу YouTube каналдан да биз да өзүбүздүн жакшылыктарыбызды айталы деп суранган мекендештерибиз көп болуп атат. Biz sizdin aytkan sözdü dalildeybiz. Пайдасын көргөнбүз, шифасын көргөнбүз. Biz дагы эл журтка соопчулук үчүн, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн айтышыбыз керек деген бизден бата алган кишилер келип атат. Мен ошол келген адамдардын бирөөсү, бир Алмаз деген инибиз бүгүнкү күнүбүздө биздин студияга келип, өз ыраазычылыгын билдирейин деп келиптер. Бул жигиттин ден соолугу тууралуу айтпай эле коеюн, кандай келген себебин өзү айтат. Бул жигит мага айткан айтуусунда бизге келип, үй бүлөсү менен, келинчеги менен, бала чакасы менен келип, бизден бир өздөрүнө ден соолук, өмүр тилеп, шифа тилеп бата алып кеткен экен. Ошол алган батанын таасирин, ошолордун шифасын, ийгиликтерин айтайын деп келип өз ыраазычылыгын билдириптир. Кандай жакшылыктарга, кандай ийгиликтерге жеткенин, бүгүнкү күндө кандай барчылыкта, бакубаттуулукта жаткандыгын элге журтка сооп болсун, батага ишенишсин, бата менен жүрүшсүн деген ниетте өз ыраазычылыгын билдирип, биздин бата тууралуу айтайын дептир. Анда биздин назарды ошол батага көңүл бөлөйлү туугандар. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Куланбаев Алмаз. Мен жашым 45-те, маданият тармагында эмгектенип келем. Бүгүн бата жөнүндө темада абдан өзүмдүн оюмду айткым келет. 2015-жылдары мен Кубан байке менен угуп жүргөм Кубан байке жөнүндө, бирок келгенге эч неме болгон эмес. Бир жолу ушинтип ооруп калдым. Ооруганда дагы өтүм ооруп, абдан чыдатпай, тердеп, кургап, абдан ушундай акыбалым жаман болду. Анан маданият тармагында иниме мен укчумун дайыма ушу Кубан байке жөнүндө. Анан ага чалып, адресин алып, телефон чалсам 4-5 күнгө туура келип калып, ал күнү көргөнгө болбойт деп. Эметкенден болбой, эмне болсо дагы Кубан байкеге жолугушум керек болду да. Абдан кыйналып атам. Анан Кубан байке өзүнө кабыл алып, мейлем ушу деп иштебеген күнүнө карабастан мени ушул жерден көргөнгө туура келди да. Кубан байкеге дагы ушул жерден чоң рахмат. Аты жөнүмдү сурап, ишимди сурап, кийимимди сурап, анан бир момундай чоң кесеге суу берип, ичмон деп. Ошол кеседе суу, ушу дуанын күчү, негизи эле ошо берип аткан суу бир өзүнчө бир касиеттүү суу болду да мен үчүн. Ошол сууну ичип, ошол жерден батасын берип, эми үйүңө барып жат, анан келесиң деди да. Анан үйгө келдим, келип эле төшөккө жаттым, кандай уктап калганымды билбейм. Кечке жуук түнкү 10-дордо ойгонсом, жанагы сыздатып ооруп аткан өтүмдөн бири да жок. Жаңы төрөлгөн баладай болуп жыргап калыптырмын да, акыбалым абдан сонун болуп калыптыр. Мен үчүн абдан бир таң калыштуу болду да. Ага чейин мен больницага барганда, больницага барайын дегенде, больницада алар ой сен операция кылып алып таштайт, 40-30 миң сом, 40 миң сом даярдап тур. Сразу алып таштайт ошо өтүңдү. И всё, бу нормально, өтүңдү алгандан кийин деле жашай бересиң дегенде, жок, мен ага макул болгон жокмун. Анан ошентип Кудай жалгап Кубан байке менен таанышып калдык. Суу, чай, ушу именно дем салынган чайлар менен 6 айдай диетада жүрдүм. 6 айдай суу ичип, чай ичип, диетада болуп тазаландым да, кыскасы организмди бизсе тазалап.
жаш баладай болуп организм тазаланып ушундай бир жакшы акыбалга келдим да. Даже тегири четтеги тааныштарым, элдердин баары жаман таң калды мени көрүп алыпчы. Ой, сен өзгөрүп кетипсиң, сонун болуп кетипсиң, тим эле жашарып кетипсиң, агарып кетипсиң деп. Ошол леченияда мен өзүмдү сонун сезип жыргап калдым. Андан кийин буну жегенге болбойт, бул запишин сага бул жегенге болбойт деп бир определенный бир мындай немелерди, тамактарды. Диетада ошондой да негизи, анан ошондой немеде диетада жүрдүм. Кийинки жашоодо деле, азыркы жашоодо деле ошонун баары учитывается, ошол нерсенин баарын колдонуп келебиз да. Байымчурөөк ошо именно бата жөнүндө Кубан Байке YouTube каналына чыкты. Ошону көрүп отуруп, мен дагы өзүмдүн бир жакшы бир ойлорумду, тилектеримди сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Бүгүн абдан ушул эфирге келгенде абдан кубанычтамын. Бата жөнүндө айтып кетсек, бата деген түшүнүк абдан терең. Илгери чоң аталар бата берсе, чоң апалар тиги адамдар бата берсе, батанын быысын дагы түшүнчү эмеспиз. Анткени биз бала сезим, даже кийинки учурларда деле батанын немесин түшүнчү эмеспиз. Эми эле бата берип койду деген мааниде калып калчубуз да. Жаш өткөн сайын, убакыт өткөн сайын, оказывается, бул бата деген бул чоң өзүнчө бир жашоонун, бир ааламды, дүйнөңдү ачып бере турган ключ сыяктуу мындай бир чоң бир өзүнүн бир касиети бар неме экен да. Анан ошон үчүн азыр Кубан Байкенин батасын алып жүргөнүмө көп убакыттар болду. Анткени мен өзүмөн билем что Кубан Байке мага батасын берип, иним жолуң ачылсын, ишиң жылсын, үй бүлөң менен бактылуу бол деген, балдарыңдын жакшылыктарын көр деген сөздөрдүн ар жагында чоң батасын берип, ошонун үзүрүн көрүп, жакшылыгын көрүп, иштерибиз алдыга жылып, эл оозуна алынып дегендей ошондой бир учурда жүрөбүз да. Ийбаса айта кетүүчү нерсе, бир топ ушу Кубан Байкеде жүрүп, лечение алып, анан бир топ убакыттардан кийин Кубан Байкеден келип, үй бүлөбүз менен бата алганга келдим да. Келип анан ушу Кубан Байкенин батасын алып, ушул жерде үй бүлөбүз менен ушул жерде отурдук. Кубан Байке, ишиң жылысын, жолуң ачылсын балам, үй бүлөң менен бактылуу бол, балдарыңдын жакшылыгын көр, ушулардын тойлорунда бол, жакшылыктарында бол, ушулардын келечегинде бирге бол, жаз күлөкүңөр бир чоң жакшы үй бүлө болуп, ушулардын жакшылыктарын көр деп сонун сөздөрүн айтып батасын берген учурлар болду. Ошол батанын артында биз көп ийгиликтерге жетиштик. Үйлүү болдук, машинелүү болдук дегенде, эл менен катышып, чыгармачылыкта, баардык жашообузда бир жол ачылды да. Чындыгын айтканда, жашообуз жеңил дегендей болду. Анан мен чыгармачылыкта көп ийгиликтерге жетүүмдүн себеби ушу Кубан Байкенин батасы менен болду да. Мен көп чыгармачылыкта иштерди кылдым, көп жерлерге барып келдим, биздин мамлекеттен тышкары дагы. Ошол учурларда Кубан Байкенин батасын алып жүргөндүгүм себеп болду да. Абдан Кубан Байкеге ыраазымын. Ушундай кыргызда ушундай бир кайталангыс, бир кылымда биргелчү бир касиеттүү адам бар да. Ушу Кубан Байкеге абдан ыраазымын, таанышканыма ыраазымын, таанышкандарга дагы абдан кубанычтамын. Ушу иниме дагы абдан ыраазымын. Ушул баарыбыз бирге чыгармачылыкка келип атабыз. Анан үй бүлөбүз менен дагы карым катнаштабыз. Баардык жагынан ушу бир жакшы бир мамиле турукташты деп карайм да. Бул нерсе өмүр бою калат. Кубан Байкеге абдан ыраазыбыз. Ушул батасы менен агарып көгөрүп, ишибиз алдыга жылып. Мына уулуу балам Кубан Байкенин батасы менен президентский академиядагы лицейге өттү да. Азыр программированияны окуп жатат. Кубан Байкенин батасын алып, ушул жерде бир лечениясын алып, дарылоосун да болуп атат. Андан кийинки кызым дагы, Дарика кызым дагы бир жылдары көк чөтөл менен ооруп, такыр айыкпай барбаган жерибиз калган эмес да. Ошондо Кубан Байкеге келип, ушул жерден дарыланып, дары сууларды, дары чайларды ичип атып, ушул жерден жакшынакай айыгып, жакшынакай сонун
болуп кетти да. Ошо Куланбай экенин батасы менен. Андан экинчи уулум Нурел дагы өпкөсүндө бар эле, жөтөлүп эле атышты эле, ошолордун баары куя жалгап Куланбай экенин батасы менен айыкты. Эми Куланбай экеге, Салимезилерге ыраазычылык билдиребиз. Абдан үй бүлөбүз менен чын жүрөктөн ыраазыбыз. Мына ушул күнгө чейин кандай бир учур болбосун, ооруп калабызбы же бирдеңке болуп, балдар ооруп калабы, ушу келип Куланбай экенин дары сууларына, дары чайларын жаздырып алып, лечение дарыланып жүрөбүз. Куланбай экеге абдан чоң рахмат, Салимезилерге. Бар болуңуздар, көп жашаңыздар. Аманчылык тилейм. Дайыма элдин алдында элди айыктырып дарылап жүрө бериңиздер.